адамдар бар. Кыздуу болсун да, уулдуу болсун да айырмасы жок, Аллах перзент берсе экен дегендер бар да. Бирөөлөр бар кыздан алайт. 3 кызым бар, 5 кызым бар, кыз көбөйүп кетти өтө деп. А бирөөлөр кызым жок деп налайт. 10 перзентим бар, 10 уулум бар, же 7 уулум бар, 5 уулум бар, кызым жок бир дагы. Аялына уруш коет, урушта коет да. Ушул бир нерсе болсо, мага ооруканага түшүп калсам, же башыма бир проблема келсе, же өткөнүмдөн кийин ушул кыздарың эстейт мени. Бир кыз тууп бербейсиңби? Ушул кыздарың мени эстейт, кыздарың мага күйөт бир нерсе болсо, бул балдарың үйлөнүп өзүнүн үйү жайы деп өзүнүн аркасынан кете берет. Кыздарың мени ойлойт, кыздарың мени күйөт деп кыз төрө бербейсиң деп аялга кыз талашып, кыз урушат. Кызын айынан урушат аял. Кээ бирөөлөр уул перзент төрөп бербейсиң, уулу качан төрөп бермейинче мен келбеймин, больницадан алып кетпеймин сени. Айтор уулу жоктуктан, бирөө кыз жоктуктан, бирөөлөр перзенти жоктуктан алайт. Аллах бардыга салих-салиха уул кыздардан насип этсин. Куран жаттаган кары хафизалардан. Айтайын деген маселе, Аллах, урматтуу мусулман бир тууганым, ар кимге ар кандай перзент берет. Бирөөнүн перзенти бирөөгө проблема болушу мүмкүн толук турда. Бирөөнүн баласы бирөөгө чындыгында жаркын келечек болушу дагы мүмкүн. Бирөөлөр 30га чыгып 5 перзенти, 6 перзенти бар. Бирөөлөр 30га чыгып дагы деле үйлөнө элек. Баягы 30га чыккан, үйлөнгөн 5 балам бар, менин артымда балдарым бар, артымдан балдарым келип атат. Сен бир дагы үйлөнө элексиң, балаң дагы жок, башка дагы жок дейт да. Бирок Аллах Таала анын үйлөнгөндөн кийин анын бир баласын чыгарып коюшу мүмкүн. Бир баласын өтө сонун кылып чыгарышы мүмкүн, баягы 5 баласы кылбаган, үйлөнүп 5 баласы жетпеген даражага ошол үйлөнүп туруп бир балалуу болгон адамдын баласы жетип көп нерсе ийгиликтерди багындырып коюш толук турда мүмкүн. Мындайча айтканда, көп санда эмес, сапаты да, берген тарбиясы да маанилүү демекчимин да. Бирөөлөр бар өзүн тазалайт. 25 жашка чейин күнөө кылдым, жаман иштерди кылдым, эми өзүмдү тазалаймын деп 1 жыл арамдан алыс болот, арам тамактардан алыс болот, өзүн тазалап тургандан кийин үйлөнөт да. А бирөөлөр бар дагы каалагандай жашоону кура берет. Көчөдөн келип аракты ичип туруп эле анан үйлөнүп кете берет. Айтайын деген маселе, биз балдарыбызга туура тарбияны беришибиз керек.